Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө саат 12-ге карата Кыргыз Республикасында жаңы коронавирус оорусуна мындай жаңы учурлары саат 12-ге дагы 4 киши катталды расмий түрдө. Анын ичинде Жалал Абад шаарынан бирөө, Сузак районунан бирөө, Каракөл шаарынан бирөө, Чүй областынан 1 киши. Жалпысы бүгүнкү күнгө Кыргызстан боюнча 111 жаран катталган. Анын ичинен Жалал Абад областынан 54, Ош областынан 28, Чүй областынан 5, Баткен областынан 1, Ош шаарынан 9, Бишкек шаарынан 8, Нарын областынан 4, Ысыкөл областынан 2. Алардын ичинен 114 кишинин ичинен 111 кишинин ичинен 59 аялдар, 52 эркектер. Жашына жараша 11 балдар, анын ичинен 1 жашка чейин 2 бала. 55 жаштан жогору 31 киши. Анан ошол мен кече айтып кеткендей, реанимацияда оор абалда жаткандар 3, 2 ноокаттагы оорулар. Кудайга шүгүр, мындай биз стабилдук деген ошондой статуста кармап атабыз. Жана динамикасы азырынча жакшы, Кудайга шүгүр. Ош областтык бирикен ооруканасында кече айтылган өтө оор акыбалдагы оорулуу жаран, ал ИВЛ аппаратынан азыр чыгып, өзү дем алып атат. Биз аны оор стабилдүү акыбалда деп санайбыз. Тест изилдөөлөр боюнча жалпы 9128 изилдөөлөр катталган, 1 сутканын ичинде 884. Бул жерде дагы айтып кете турган бир маселе, мындай өзүм барып, өзүм эсебимен ошол тесттен өтөйүн деген мындай кайрылуулар болуп атат. Бул кишилер чет мамлекеттен акыркы убакта барып келген жок. Булар контактта болгон эмес. Биз азыр 2-3 күнүн ичинде жанагындай юридикалык механизмдерди тактап алсак, мен ойлойм, биздин сунушубуз алар жанагындай менчиктештирилген медициналык лабораторияга кайрылып, өзүнүн эсебинен өткөнгө биз ошол маселени чечебиз. Обсервация боюнча бүгүнкү күндө 1588 киши жайгашкан, бүт обсерваторлор бардыгы иштеп жатат. Контактта жанагындай оорулуу менен байланышында болгон жарандардын саны 6028. Анын ичинен биринчи категорияда ошо оорулуу менен байланышуу жарандар 1612, экинчи категорияда 4416 киши бар. Анан кийин ошо 4 жаңы жаран жанагы коронавируска положительный болгон, 4-өнүн ичине бирөө сырттан келген, чек арадан өткөн, Россия Федерациядан 3 болсо, ошо жанагындай контактный группадан чыгып атат. Рахмат. Урматтуу Дастан Рысбекович, мен бир маанилүү сунуш айтып коюп атам өкмөткө. Анткени бүгүн биринчи кезекте түшүндүрүү иштери эң маанилүү болуп атпайбы? Бирок өкмөт, мына комендант көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей атат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 3-4 журналисттерге силер пропуск беришиңер керек. Алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек. Азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына. Бирок аларды эч ким окубайт да. Мына Кыргызстандагы эң көп окулган интернет сайттар, массалык маалымат каражаттары, медиалар, ушулардын мына алдыңкы эң рейтинги жогору 20 маалымат каражаты бирөөсү дагы бүгүнкү күндө пропуск алган жок. Аларга уруксат бериңиздер. Ошол эле убакта мына көчөдө карасаңар, мына эртең менен мен бүт шаарды каргап чыктым. Кызматтык күбөлүктөрдү көпчүлүгүн токтотуш керек, мына врачтарга бериш керек. Бүт финполициядамын, МВДмын, СМБдамын деп бүт жерде удостоверениесин көрсөтүп өтүп жүрүшөт. Ошолордон көрө жанагы коомго пайдалуу иш жасай турган журналисттерге, урматтуу Эркин Шабжинович, Алмаз Акунжанович, азыр мына бүгүндөн калбай түшкө чейин массалык маалымат каражаттарына сөзсүз пропуск берилиш керек. Анткени алар ошол жерге барып пресс-конференцияга келип
топ болуп жүрбөсө дагы алар коомго туура маалымат жеткирет. Эгерде журналисттерге пропуск бербесеңер, анда бүт интернеттеги фейк маалыматтарга кыргыз коому ишенип жата берет. Бул чоң катачылык. Ушуну кечиктирбестен бүгүндөн азыр ушу журналисттерге көз карандысыз. Карасаңар, мамлекеттик маалымат каражаттарын азыр көпчүлүгү көрбөйт, окубайт, керек болсо ишенбейт. Көз карандысыз маалымат каражаттарына көпчүлүгү мына рейтинги жогору, бул жакта мына атайын рейтингтерди аныктаган өзүнчө сайттар бар. Ушул жакта карап туруп сөзсүз бериңиздер, азыр уруксат бериңиздер, пропуск. Саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы карантин, самоизоляция, бекинүү адамдарды сактап калбайт. Бул убактылуу гана иш-чара. Бул убакыттын ичинде мамлекеттик органдар коронавируска каршы күрөшүү үчүн өз пландарын түзүп, ооруканаларын куруп, лабораторияларын аныктап, эң негизгиси коом, ар бир гражданин саламаттыкты сактоо структуралары коронавируска күрөшүүгө даяр болуш керек. Өз потенциалдарын, мүмкүнчүлүктөрүн жыйнаш керек деп айтты. Урматтуу мекендештер, карантин бул мамлекеттик гана иш-чара эмес. Бул ар бирибизге тиешелүү иш-чара. Анткени биз бала чакабыздын, ата-энелерибиздин өмүрү, ден соолугу үчүн жоопкербиз. Ошондуктан бийликтин, врачтардын айтканын кымтыксыз аткарышыбыз керек. Үйдөн чыкпашыбыз керек. Эл топтолгон жерге барбашыбыз керек. Жеке гигиенаны сакташыбыз керек. Эгер үй бүлөдө кары картаң адамдар болсо, оорукчан адамдар болсо, үйдүн ичинде да аларды оболчолонтуп сактаганга аракет кылышыбыз керек. Экинчи маселе, мамлекет саламаттык сактоо структуралары, коом коронавирус жуккан адамдарды тез тапканга үйрөнүш керек жана машыгыш керек. Аны үчүн массалык тестирлөө жүргүзүш керек. Бүгүн тилекке каршы тестирлөө протоколдун негизинде жүрүп, эгер сен коронавирус чыккан өлкөгө барып келсең, же ошол өлкөдөн келген адамдар менен контакт болсо гана сени врачтар текшерүүгө алып атат. Башка учурда врачтар текшербейт. Бул туура эмес. Эгер мамлекет үлгүрбөй атса, жеке клиникаларга тестирлөө жүргүзгөнгө уруксат бериш керек деп эсептейм. Ошондо биздин мамлекеттин, коомдун мүмкүнчүлүгү эселеп көбөйөт. Бүгүн больницага жатыш үчүн температураң чыгып, жөтөлүп, пневмониянын алгачкы белгилери даяр болгондо гана барышың мүмкүн. Ал учурда өпкөнүн 50% фиброз берич болуп, оору өтүшүп кетип, көп адамдар үчүн айыгуу мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Айыктыруу үчүн коронавирус жукканын биринчи күндөрү эле билип, дарылар менен дарылап айыктырса боло тургандыгын бир нече өлкөнүн тажрыйбасы көргөздү. Жакында Трамп малярияга каршы дары коронавирусту жок кылат экен. Бул Кудайдын Америкага берген белеги деп жарыялады. Хлорохин, гидрооксихлорохин жана ошонун аналогдору коронавирус менен ийгиликтүү күрөшөт. Тилекке каршы арзан болгондугуна карабастан, малярияга каршы бул дарылар Кыргызстанда жок. Анын запасы канча экендигин
биздин саламаттык сактоо министрлиги да айта алган жок. Бул дары абдан арзан. Индияда көп чыгат экен. Бирок Индияга Америкадан, Европадан заказдар түшүп, баасы асманды тееп атыптыр. Биздин өкмөт тез аранын ичинде Россиядан болобу, Индиядан болобу бардык адамдарга жете турган бул дарыны алып келиш керек.